Жогорку бийлик органдары, президентибиз баш болуп, күнү түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу, ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер, жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер, орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жөн орунду кармап отуруу болбойт. Камчыбек Ташиев ушул жылдын 17 апрелинде Шамалдысай шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын Жалал-Абад облустук башкармалыгынын жаңы имаратын ачуу жана чек арачыларга курулган көп кубаттуу үйдүн ачкычтарын тапшыруу аземине катышканы маалым. Иш-чарага барарда Шамалдысай шаарынын ички жолдун абалы начар экенин көргөн Камчыбек Кыдыршаевич облус жетекчисине 15 күндүн ичинде жаңыдан асфальт төшөп, пайдаланууга берүүнү милдеттендирген. Туура, көптөгөн жумуштар аткарылды. Стабилдүүлүк маселелери чечилди, коргонуу маселелери чечилди. Бирок мамлекетти өнүгүү маселесине өтүшүбүз керек мындан ары. Жерлердеги бардык ушул элге керектүү жөнөкөй карапайым эл журттун маселелерин чечүүгө өтүшүбүз керек. Губернатор баш болгон, мына мен азыр эле бир нерсени айтып коеюн. Могул жерде жакшы асфальт тапсыңар. Ал эми ушул жерге келген жолду карабайсыңар кандай болуп турду акыбалы. Эмне үчүн асфальттанбаган? Губернатор, быйыл жасабайсыңар. Буквально 2 неделеде ушул жер асфальт болбосо, мен өзүм келип текшерем. Уктуңузбу? 2 аптанын ичинде, 15 күндүн ичинде ушул жерге кирген мына шаарды аралап аткан жол толук бойдон асфальт болуш керек. Ушул жерде канча элдер жашап атат. Мына ичиңерде асфальт кылып алдыңар, жолуңарда асфальт кылып алдыңар. А эмне үчүн элдикин жасап бербешибиз керек? Мына ушундай нерселерди көрсөтүп, силердин көзүңөргө сайып олтурбастан өзүңөр жасагыла. Аким жасаш керек ушуну. Ушул губернатор жасаш керек. Облустук жетекчилер жасаш керек ушуну. Коюлган тапшырма өз мөөнөтүндө аяктап, толук 15 күндө Шамалдысай шаарынын 1,5 чакырымга жакын жолуна толугу менен асфальт төшөлдү. Учурда аны жергиликтүү тургундар пайдаланып жатат. Жакынкы күндөрү жол чиймелери да чийилип, толук кандуу унаа жолу бүткөрүлөт. Бүгүнкү күндө айтылган убакта асфальты төшөлүп бүттү. Бирок ошол полосаларын чызуу иштери бүгүнкү күндө калды. Полосаларын чызуу жакын күндөрү башталат. Анын баарын толугу менен бүтүрүп тапшырабыз. Бул жолдун узундугу жалпысы 1,5 километрди түзөт. Туурасы 6 метр. Негизинен жол министрлиги аркылуу бүткөрүлдү бул жол. Жергиликтүү тургундар өлкө жетекчилигине ыраазычылыгын айтып, ыкчам шартта аткарылган иш-аракеттерди жогору баалашты. Алдыда дагы жаңыдан гана шаар статусун алган Шамалдысай жергесинин башка көйгөйлөрү да чечилет деген ишенимде турушат. Акыркы күндөрдө Камчыбек Кыдыршаев келип, ушу айтып деп кеткен экен, ошого жолдорду оңдоп койду. Аллага шүгүр. Ошогон өмүрү узун болсун. Сады Нуркожоев экөөнө күч-кубат берсин. Балдар сүйүнүп, жерден ар нерселери самокатынан тебишип ойноп атышат. Шунчалык ыраазы болуп атат. Ошолорго чоң рахматты мен каалап кетем. Şu ойлогон ойлорун, тилеген тилегин Кудай Таалам Аллам берсин. Amin. Allah Teala bunu şu niyetlerimizi kabul kılsın. Bardığımızın niyetimiz bir, başarıcılarımızın da niyeti bir. Allah Teala barine, ömrüne, rızkına bereket versin. Intılmak olsun, elimiz yerimiz tınç olsun. Mekanımız tınç olsun. Allah barımızga tınçlık versin. Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar. Allahu ekber. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Шамалдысай шаарын тез арада өнүктүрүү жана шаар деген статуска дал келтирүү үчүн алдыда ыкчам иш-аракеттер көрүлөрүн билдиришет. Айрыкча социалдык объектилердин курулушуна көңүл бурулмакчы. Жеке проблеманы чечкенди токтоткула. Жеке проблема чечилбесин. Элдин проблемасын карагыла. Эл нааразы болсо, ушул төртөөң жооп бересин. Губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКМБ. Облустун эли нааразы болсо төртөөң жооп бересин. Кайсыл жерде элде кайсыл бир проблема чыкса, жети барышыңар керек, чечишиңер керек. Сөзсүз түрдө жогору жактан карап туруп биз указание берип отурбашыбыз керек. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.